Salamasızlarбы? Журтым, елім, Қырғызстаным. Сіздердің şu менің қуанышымы тең бөлісіп отырғаныңызға чоң рахмат. Мен Мықтыбектің атасы Оралбай, Ош облысының Қарасу районының Қызылсу айылынан болам. Айыл өкіметі өз Қызылсу айыл өкіметі. Мен ошол жерде балам чоңойып өскен, елім, жерім, Қырғызстаным деп жүріп оқыды. Аны өзінше балдары менен дагы тренировка кылып, еш качан тренировка ташлап, түнгі саат 12-1 тренировка кылып жүрчү балам. Şu niyetim var ata деп койчу эле. Ниетине жетти балам. Сүйүнүштү Кыргызстанга байрагын бийик көтөрүп, ак калпакты кийип жүрсүн балам. Ушундай балдарым көп болсун Кыргызстанда, өнүп өссүн Кыргызстаным. Эл колдоп, журт колдоп, ушу даражага жеткизи. Сүйүнгөнүмөн, действительно эми кубанганыман көп ойлор болот экен балам. Мен дагы ушу кичинекейимден окуп жүрдүм, Россияда окудум. Анда ошону тренировка кылып, мен легкий атлетикамен жүгүрүп жүрчүмүн. Андан кийин балдарымды дагы ушу тренировка кылгыла балдарым. Ден соолугуңа үчүн өзүңө тренировка кылып жүргүлө деп баардык балдарымды тренировка үйрөткөнмүн. Андан кийин о балдарым дагы ушу менен дагы күчтүү болсун, менен дагы тың болсун, жашоосу деп жакшы амалдарды айтып жүрчүмүн. Ушу Мықтыбегим эң кичине балам. Бул балам ушу өзгөчөлүгү кичипейил, окуп жүргөндө эле эжеке агайлары сыйлачу. Эми максаттары Кудай кааласа ол айтып атат. Дагы бул сначала баштадым. Ата, мен дагы ушу Кыргызстаныма көп жакшы нерселерди алып келсем, баягы ремендерди алып келсем Кыргызстаныма деген үмүттөрү чоң. Буга чейин деле ушу балам тренировка кылып жүрүп, Россияда, Бишкекте, бул жакта көп жер жүрүп, ремендерди алган. Ушу алган ремендери 4-5 ремени бар. Ушу алгачтардан болуп, ошол балам ошо өзү насип кылып, ушундай келечекте жаш муундарды өстүрүп, тарбия кылсын деп ойлойм. Азырынча балам ушу өзү айтып атат. Мен ушу тапкан каражатымды Кыргызстандын жаштары үчүн гана колдонам деген үмүттө жүрөт го.